Beyiş nuru. Ыйык Куран. 14 кылымдан ашуун жашка келип калса да, кайра күн өткөн сайын жашарууда. Негизи логика боюнча системалар, мыйзамдар убакыттын өтүшү менен адамзат психологиясына аң сезимине төп келбегендиги үчүн эскирип реформага муктаж болуп, атүгүл бүтүндөй тарыхый архивдерде гана сакталып калат эмеспи? Айык Куран жогоруда айткандай, улам жаңы акыйкаттарынын маанилери ачылуу менен жашарып, ар бир доорго ылайык келүүдө. Эмне үчүн? Себеби ал Аллахтын сөзү. Адам тарабынан жазылган эмес. Ошондуктан ар бир доорго ылайык келип, адамзаттын табиятына, натурасына төп келет. Биз көптөн бери Курандагы илимий логикалык мааниси бар кээ бирки аяттардын кээ бирки маанилерин гана ачыктап берип келебиз. Албетте, Куран бир гана илимий логикалык эле китеп эмес. Курандын ар бир аятынын көптөгөн маанилери, көптөгөн акыйкаттары бар. Бүгүн да илимий акыйкаттары, маанилери бар дагы бир аятты карап көрөлү. Инсандын бармактарынын издери өтө кереметтүү нерсе. Дүйнөдө эч бир адамдын бармагынын изи экинчи бир адамдыгына окшобойт. Атүгүл бир курсактан чыккан эгиздердин да бармагынын издери бири-биринкине окшобойт. Демек, бул ар бир инсандын жеке идентификациялык коду сыяктуу. Бармактын издерин изилдеген атайын дактилоскопия деген илим бар. Илим 19-кылымдарда гана негизделип практикалык негизде колдонула баштаган. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында бир инсандын бармагынын изинин окшошунун кайра бар болуу ыктымалдуулугу 65 миллиардта 1. Башкача айтканда, бармактын изинин окшошунун бар болуусу мүмкүн эмес. Атүгүл бармак изи кесилип же сүрүлүп кетсе, издер кайрадан өсүп калыбына келген кезде дал мурдагыдай болуп калат. Инсан өлгөнчө ал из эч өзгөрбөйт. Кыямат сүрөсүнүн 3-4 аяттарында Алла мындай дейт: Инсан өзүнчө биз анын сөөктөрүн кыямат күндө кайра тирилтүү үчүн эч качан чогулта албайбыз деп ойлойбу? Жок. Биз анын бармактарында өз ордуна далма-дал келтирүүгө кудуреттүүбүз. Бул жерде Аллах Таала хашыр күнү, башкача айтканда өлгөндөн кийин кайра тириле турган кезде инсандарды кантип тирилтээрин айтууда. Эң назиктеп эсептелген бармак учтарында ордуна коюуга кудуреттүү болгон Аллах Таала үчүн дененин башка сөөктөрүн да өз ордуна чогултуу оор эмес экендиги айтылууда. Бири-бирине окшобогон өтө кылдат болгон бармактардын издерин да өз ордуна келтирип коет деген маанини берүү менен илимде дагы бир эшикти ачып жатат Куран. Бармактын издеринин уникалдуулугуна, кайталангыстыгына, кайра калыбына келе тургандыгына ишарат кылууда. Албетте, биз ишенбесек, толук мусулман болбой турган шарттардын бирөөсү болгон кайра тирилүү маселеси эң чоң маселелерден. Бармактын из акыйкаттары кайра тирилүүнүн жанында кийинки орундарга жылып калат. Бул өтө оор тема болгондуктан кийинки чыгарылыштарда иншаллах бул хашыр, кайра тирилүү темасын да козгойбуз. Бармактын издери тууралуу акыйкатка күбө болгон биз жаштар Куран акыйкаттарын изилдеп үйрөнүүгө, аны башкаларга жайылтууга бел байлайбыз. Адамды алаксытуучу бөлүнүү, араздашуу, бири-биринин кемчилигин издөө сыяктуу нерселерге көңүл бурбайбыз. Себеби биз изилдей турган акыйкаттар али өтө көп. Өмүр байлыгы болсо өтө аз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Beyiş nuru.